Саламатсыздар, урматтуу биздин угуучулар. Сиздер менен кайрадан бүгүн таңкы конок шоу, реалити шоу же түз эфир бир ушундай чоң нерсе ойлоп таап ошону жаздырып келатабыз күнүгө. Кээде эле техникалык неплата болуп жазылбай калбаса. Биздин коноктор бул Келечек академиясы или Келечек долбоорунун Жылдыз академиянын студенттери. Азыр күздө эмилге марафондун катышуучулары, эгзи кызыктуу адамдар. Анан бүгүн дагы кызыктуу конок мен үчүн, сиздер үчүн дагы ошондой болуш керек. Миржас айым, саламатсызбы Миржас? Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Таңкы коноктун угуучулары. Менин атым Миржас. Hoş geldiniz. Өзүңүз сиз уже көп убакыт келсиз, биздин угуучубуз болуп, уже билет келсиз, кайтып жооп бериш керек экен. Биздин биринчи рубрика, таанышуу рубрикасы. Демесе, таанышып баштайлы, өзүңүз айтып берсеңиз. Негизи азыр Турциядасыз, бирок баягы башында каяктан төрөлүп эмне болгонсо да айтсаңыз болот. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай рубрика ачып бизди келечекте 4 айдан бери окуганыбыз менен бири-бирибизди жакшы тааныбайбыз. Ушул сиздин таңкы конок рубрикаңыз менен бири-бирибизди жакшы таанып, кубанып, жакшы болуп турабыз. Мен Миржас, 38 жашында азыр Анталияда жашайм. Өзүм Нарындык болом, Нарын областынын Актала районундан. Анан кичинекей чагыбызда Бишкекке көчүп келип, ошо Бишкекте чоңоюп окууну Бишкекте бүтүргөм. Национальный университетке тапшырып, ошо программирование боюнча тилекке каршы, бирок жакшы окуган эсимде. Ал убакта компьютерлер аз, маалымат аз, Google дегенди билчүмеспиз. Ошентип ортого калган жумушумду азыр бүтүрөйүн деп ошо келечекте жүрөм. Сиз ошону националдыгы IT жагын окуган турбайсызбы? Биринчи айтишниктерден турбайсызбы? Ошо 2000-жылы тапшыргам, Центр информационных систем управления деген факультет болчу. Биринчи курстарда, экинчи курста жакшы эле окуп жүрчүмүн, анан кийин үй бүлөдөн бир шарттар болуп калып, анан Кыргызстандан кеткенге туура келип калган. Ошол окуяндагы айтсам айтпасам деп 2-3 күндөн бери ошо ойлонуп жүрдүм. Анан кийинки айта турган сөздөрүмө дагы белки бир кишиге дагы таасир тийсе жакшы болмок деп ойлоп, анан айтайын деп чечтим. Ошол 2000-жылы мен биринчи курска тапшырганда байкем кайтыш болуп кеткен. Ал 5-чи курста окучу, анда дипломный даярдап жүргөн кезинде. Анан ошол мен окуган факультетте ошо байкемди өлтүрүп алган баланын иниси окучу. Анан ал дагы келбей, мен дагы баргым келбей, андай эме ошол кыйынчылыктардан өтө албай жүрүп, анан мен окууга барбай калгам да. Анан ошентип негизи мен жашоомду исламга чейин, анан исламдан кийин деп бөлсөм болот да. Ошол убакта аябай кыйынчылыктарды болуп, башымда көптөгөн суроолор болуп, кыжалат болуп жүргөн убакыт болуп, анан биздин эле жашаган райондо кайтыш болгондо, ошол жакта авария болуп, анан ошо районго дагы, үйгө дагы баргым келбей, окууга дагы баргым келбей. Ошентип анан каяка болсо дагы кетем деп даярданып, жана work and travel'ды карап, ал убакта ал кымбат болчу. Ага кете албайм го деп, анан АУПР'ды карап, немецкий курска жазылып, ошондой нерселерди карап, ошо мен Кыргызстандан кетем, биякта жашабайм деп жүрчүмүн да. Анан күнүн биринде эле мамам келип калды. Ошо бир досунун ошо сиңдилерин чакырып бер, Турцияда иштейт экен, анан бирөө ооруп калыптыр, кете албай атыштыр, ошолорду узатып келдим деп эле келди кечинде. Анан мамама ошо угуп отуруп эле, анан мама мен кетсем болобу, ошо кайтып көрсөңүз, сиңдисинин ордуна мени чакырса болобу деп эле айтсам, мамам таң калып эле калды. Анан чалса мейли келе берсин дептир. Тил билсе наоборот жакшы болот деп. Анан кечинде эле ошо чечимге барып эле, эртең чейин даярданып эле ошентип Турцияга кетип калдым. Ойдо жок эле болуп. Ошондой болуп Кыргызстандан кетип калдым. Анан ошондон бери биякта жүрөм азыр. Негизи ошо исламга чейин жана исламдан кийин дегенимдин айта кетсем, ал деген ошо Турцияга келгенден баштап ошол башымдагы суроолорго жооп издеп, өзүмдүн жеримди таппай ошентип жүргөн кезимде ошол таанышып калып, анан намазга баштап,
ошо окуп изилденип жүрүп анан ошо ичимдеги жүрөгүмдөгү оор нерселердин баарынан кутулгам да ошол жагы менен аябай жакшы да сабыр кылганды баягы Курандын окуп маанисин түшүнгөнгө азыр например ошо исламды таанышкандан кийин аябай бактылуу киши болуп сезем да өзүмдү. Анан баягы мамам папам деле ошондой ситуацияда калышкан да аяктачы, алар эми кете алышкан жок, мен башка средага кетип башка чөйрөдө болуп кичине өзгөрүп кеттим. Анан мамамдарга да айттым ушинтип намазга баштагыла, Куран окуганды үйрөнгүлө деп. Анан мамам да намазга жыгылып баштап, анан ал дагы айтты да, чын эле экен, бир ошо жүрөгүмдөгү оордук эмелер ушинтип мен да жеңилдеп калдым деп. Ошондой болгон да. Азыр Кудайга шүгүр жакшыбыз. Абдан кайгылуу окуя экен, аты кайыр болсун. Деп калдым. Негизи ислам жөнүндө сүйлөшсөк дагы ал жакта көптөгөн ойлор болмокчу. Мен да өзүмдүн нарымдан балам айтмакчы, ушул жактан нарын жөнүндө айтып кетейинчи. Нарындыктар чабып берди. Ошол. Анан эмне болуп кайра айтиге келип калдыңыз эле? Менин оюмча сиз Турция барып, жашооңузду куруп, анан ошол жакта калып, үй бүлөңүз менен жашап жүрөсүз. Анан ошол жактан бир өдөмөлөр болду эле, мисалы, айтиге чейин жумушка барып иштейм эле, тиги калам деген ортодон бир. Ооба, болду. Негизи Анталия бүт эле туризм эмеспи, жалаң эле отельдер. Башында отельдерде иштеп жүрчүбүз, ошо тил билгенге ресепшндарда иштеп жүрүп эле, анан жанында кыргыз кыздар да иштечү. Анан биз ушинтип эле жүрө беребизби, дипломубузду биякта дагы иштеткилей болуп, пайдасын көргүдөй болуп, кыймылдабайлыбы деп ошентип сүйлөшүп жүрчүбүз да. Анан биякта деген диплом Кыргызстанды котировать этпейт, аны деген Министерство образованияга жиберип, саатын, предметтерин эсептеп, анан бияктагы менен туш келсе, анан бизге диплом жарайт экен деп жазып берет. Бирок биздин 5 жылдык дипломдор биякта в основном 4 жыл деп эсептелет. Ал чыга электе эле мен турмушка чыгып, алда биринчи кызым төрөлүп, ошентип үйдө болуп калдым. Анан үйдө отурганда эле эме болуп калды, ушундай случайный эмес, эми случайность деген жашоодо болбойт деп эсептейм негизи. Алла Таала жазган үчүн болуп атат да. Анан үйдө отуруп эле шайлоолор башталып эле, анан мен ушундай тилдерди билем, ушундай опытым бар деп эле. Мен жакшы жумуш болсо иштейт элем деп, жолук салынып баштагандан кийин отельдерде иштей албай калдым да. Анда болду, мен иштебей каламбы деп ойлочумун. Анан көрсө, алар ошол бир компанияга берип коюшту мен CV резюмемди. Анан бир күн эле чалышты. Ушундай собеседование болот депчи. Мен ким экенин, кандай экенин өзүм деле жумуш издебесем, бул ким чалып атат деп таң калдым. Анан ушундай отелде ушул саатта келгиле дегенди түшүнүп барсам, алар деген турецкий авиалиниянын алдында ачылган ТГС деген фирма бар биякта. Аэропорттун земной надземный иштерин иштеткен. Ошолорго барып эле анан биринчи суроом эле болду. Мен жолук салынам, жолукчан иштетсеңер андай иштей алам. Ушундай тилдерим бар деп тилдерин текшеришти, сүйлөшүштү. Ооба, биз жолукчанда иштетебиз деп эле. Анан ошо аэропортко кирип калдым. 2 жыл аякта иштедим. Кичинекей чагымда пилот болом деп кыялданчумун да. Анан папам жибергебей койгон. Кыз кишиден пилот болмок беле. Андан көрө компьютер өнүгүп атат, компьютерди үйрөн деп папамдын насихаты менен барып тапшыргам да программирование. Ошо пилот болом деген кыялымды аэропортто баардык нерсесин көрдүм. Капитандар менен иштегенди, самолеттун баардык бурчуна чейин мындай интересный болчу да аякта иштеген. Бирок Анталия чартерный стацион деген эле станция болгон үчүн күнү түнү жүрөсүң да, үй бүлөлөргө көп ылайыктуу эмес. Кыздарымды көрбөй калчумун кээ бирде. Түнкүсүн кетесиң, күндүз кетесиң дегендей. Анан ошол жакта баардык тил билсең эле кандай суроо болбосо же проблема болбосо, биз деле чыгарып беришти, бар проблеманы чечип кел, бул проблеманы чечип кел деп элечи. Анан аяктагылар деле айтышчу, сен ушунча тил билип алып, сен бияктан эмне кылып жүрөсүң, нормальный эле жерге кирип иштебейсиңби депчи. Мен нормальный жер кандай болот экен деп деле антип деле ойлончу эмесмин. Анан аякта иштеп жүргөндө бир тааныштар Apple'да иштешчү, үйүндө отуруп эле
технический поддержка болчу, колл-центр сыяктуу болуп. Ошолор айтып калышты, деме алар Германияга иштешчү, ушундай Турцияга турецкий линияны Apple өзү ачкан атат. Силер кааласаңар CV-ңер жөнөтүп көрбөйсүңөр деп. Анан ошо аэропортто иштеп жүрүп эле ага жөн эле CV жөнөтүп койдум. Анан алар чалышты. Ушинтип силерди көргүбүз, таанышкыбыз келип атат деп. Алар менен собеседование болду, документтер чогултулду, тест кылып, ошентип проверка кылып өткүчүп 6 ай болду. 6 айдан кийин анан Apple'га баштадым. Ошо на дому эле технический поддержка турецкий линия болуп, пилотный проект болуп, биринчи проекттерден болчу. А бирок аякта да көп эмете алган жок. Офистин Купертинода, анан сабактардын баары англисче, системасы полностью англисче, менеджерлер чалат, аларга вопростон решать эткен бүт англисче болуш керек да, баягы линияда эле түркчө сүйлөшпөсө, калган нерсенин баары англисче болгон го, баягы ошондо мен түшүндүм англискийим перфект болбогондугун. Ошо жартылай билген начар экен, кичине өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек экен деп аябай кыйналдым. Менеджерлерим деле байкап жүрүштү. Ошо 3 айда иштедим. Аягында мен деле айттым, мен кыйналып атам деп, алар деле сезген үчүн. Ошентип анан ошол убакыттан бери азыр үйдөмүн, кыздарым менен үйдөрүмдү карап. Ошондой опытым бар. Кызыктуу экен. Анан эмне болуп эми келечекти көрүп калып, кантип келечекке келип калдыңыз? Келечекти ошол университетти окуп бүтүрбөй калганга, дипломум бар, бирок мен ошол кесипти мен программистмин дегенди айта албайсың да, баары билбейсиң да. Высшее образованиемен, бирок программист эмесмин деп эле айткандан уялчумун. Анан дайыма эле карап жүрчүмүн, же орустардан курс сатып алып окусамбы, же биякта турецкий офлайн эле бир курстарга барып үйрөнсөмбү деп карап жүрчүмүн да. Негизи анан бир күнү Айдананын ошол эмесин көрүп калдым, ролигин. Менторлор болгон. Анан ушунча 2000ден ашык окутуп атса, анан кыргыз курс болсо кандай болот деп көп деле маани берген эмесмин. Анан как раз акыркы убакытта жазылып калдым, эми жиберип көрөйүн да эмне болот экен деп. Сестренкам бар, алар Чикагодо жашашат, алар дагы ошо жана QA'ды окуп иштеп баштаган убагы болчу. Ой, эжесилер үйрөнөсүңөр, жазып бергиле деп, ал да поддержка берип мени түрткү болду ал дагы. Ошентип жиберип калып эле анан жазылып баштап калдык. Сабактар башталгандан кийин да кыргыздарда ушинтип окутат экенби деп эле таң калып, сүйүнүп, ошо азыр биякта келечекте болгонума абдан кубанычтамын. Кыргыздар алдыга кетиптир деп да. Ооба. Жакшы. Күздемирдин ичинде эмне долбоор жасайсыз? Кандай сизге жагып атабы? Күздеми аябай жакшы проект деп эсептейм. Биякта жүргөндө, тамак жасаганды үйрөнгөндө, ата энеме да ушундай тамактар жасап берсем, анан кино көргөндө, ушул кинолорду кыргызчага которсок, анан жакшы китептерди окуганда, илим жөнүндө, Алла Таала жөнүндө, Куран жөнүндө жакшы китептерди окуганда, ушулардын баарын кыргызчага которуп, Кыргызстанга алып барсак деген ойлор боло берчү да. Кантип киши таап ушуларды деген проект кылып, ушинтип жылдырса болот деп ойлончумун, бирок аракет кылчу эмесмин да. Ошолордун баары азыр күздемиде болуп атпайбы? Ар кайсыбыздан которобуз деп, кинолорду, китептерди которобуз деп, кажы-кужу подкасттары деп, ошонун баары кубандырат. Азыр күздемиргеде ашар долбоорунда иштеп атат. Биз деле башка долбоорлордой болуп акырындап жылып баштабыз, аябай жагат ашар негизи. Ушул проект чындап иштеп кетсе, Кыргызстанга сонун эле бир эме болмок. Көп кишинин ишине жарамак деп ойлойм. Буюрса. Ашар бул краудфандинг проект, краудфандинг кылат. Ошо краудфандинг проект көп эле кишилердин көп, например, кыргыздар, бизге канча кыргыз келбесе, түрктөр баардыгы суктанат да, ушундай образованный, ушундай көп нерсени билесиңер депчи, эмнеге мамлекетиңер ушундай өнүккөн эмес деп эле таң кала беришет да, адамдарыңар абдан сонун депчи.
ошол кишилердин көптөгөн идеялары бар, проекттери бар, просто аларды колдогон киши жок болгонго же каяктан кантип кадам баштап ошону ишке ашырууну билбеген үчүн калып калып атат да. Мисалы ошолордун баарын ушул ашар аркылуу кылса болот да. Любой идеясын азыр мына кажы-кужуну сиз өзүңүз эле кылып келатасыз. Сиз билген үчүн кылып келатасыз. Ошондой эле подкасттарды жазгысы келген көптөгөн акылдуу жакшы ишмер журналисттер бар же башка проекттерди эле кылса, ошол ашарга келип, мен ушундай идеям бар деп кыргыз калкына деле ушинтип көрсөтсө, колдоочулар болот деп ойлойм да. Ошолорго жардам берип, көптөгөн проекттерди бутка тургузсак болот деп ойлойм. Ошон үчүн мен жалгыз эле ашарда иштеп атканым, ошол бир эле жерге фокус берип, ушунда эле болоюн деген оюм бар. Ушуга салгым кошкум келген үчүн ашарда жүрөм. Ооба, аябай аракет кылып атабыз. Аябай жакшы проект болуп келатат. Негизи башынан да жакшы идея болуп, жакшы проект болчу. Анан ошо ресурстар жетишпей, кандай кылабыз деп билбегенибиз болгондуктан оор болуп аткан болуш керек. Анан акырындык менен жасалып жатат буюрса. Бизде айткандай эле ошол түз эфир, коноктор да бар, угуучулар массовка келгиле, коноктор, коллегалар оңгарды көтөрүп, суроо берип баштасаңыздар болот. Микрофондорду кыйгызып, Миржаз айымдан аябай жашоосу мындай кызыктуу экен. Каалагандай суроого жооп бере алат болуш керек. Apple'da da иштеп атат. Светлана, микрофон. Сиз суроо бересизби? Жанна микрофон. Микрофонуңуз иштебей калды. Нургүл Бекишева болду. Саламатсыздарбы? Миржаз, сизге рахмат. Бүгүнкү таңкы конокко келип ушундай маек куруп бергениңизге. Менде суроо, ошол сиз окууну мектепти бүткөндөн кийин программалоо факультетине тапшырган экенсиз. Азыр ошол биздин катарыбызда окуп жатасыз. Сизге кандайдыр бир ошо мурун окуп жүргөнүңүздөн мындай жардамы тийип жатабы, пайдасы? Мисалы үчүн мен бул тармакка жаңыдан келген үчүн мага мындай тяжело дается, да, обучение. Сизгечи? Мага башында оңой болуп аткан, жана HTML, CSS'ти үйрөнүп атканда ошолорду биринчи курста көргөнбүз да негизи. Бирок анда деген VS Code деген программа жок болчу, блокноттон жазчубуз. Кылган жумушубузду терминалда көрчүбүз. Ана университетте аябай бай болгон эмес үчүн биз, например, 3-4 киши бир компьютердин башында отурчубуз. Анан эки парада эмне жетише аласың? Азыр бир кичинекей кодду эле 1 саат жазып атпайбызбы, например. Ушул китептер анда Google дегенди билчү эмеспиз. Бир группага бир китептен болчу да, бай болгондор же колунан келгендер алган. Ошолордон биз дептерилерибизге код жазып аракет кылчубуз да. Ошон үчүн азыр Java'да мен деле кыйналып атам. Башында Photoshop'ты кичине эле билчүбүз. Ал убакта биздин агайлар ой, силер 30 киши бир группада болсоңор бир эле программист чыгат жактан деп ошентип мотивация эмес, наоборот, сени артка тартчу да. Кыздар и так эле бирөө тийгенден кийин чыштап салышат. Факультетиңерди өзгөртсөңөр деле болот деген сөздөрдү айтылчу. Силер алып кете албагандан кийин программирование эмне кыласыңар деген сыяктуу сөздөр болчу да. Ошон үчүн мага деле азыр кыйын эле болуп турат. Аябай алдыдамын деп деле айта албайм. Рахмат. Биздин окуу системасынын реальностторун айтып бердиңиз го. Анда чындап программаны тетрадька жазсыз деп баштасаңыз болмок, жакшы блокторду чийип. Жакшы. Бизге Каухар айым кол көтөрүп баары жүрүп койдубу же көрбөй калдым? Каухар айым суроо бересизби же кабыл этпек? Саламатсыздарбы? Саламатчы. Мен тиги суроодун деле жок, ошо кабыл эле айтып коеюн деп кайра ойлонуп кеткем да. Миржаз айым экөөбүз жердеш экенбиз. Эмнегедир түштүк тараптан деп ойлочумун силерди. Анан
ошо азыркы айтып аткан агаңар жөнүндөгү аябай эми адам болгондон кийин адам жоготуу өзгөчө жазыш бала кезде мындай аны көтөрүп кетүү кыйын го. Ошол эмеңерди угуп отуруп эми баардык эле адамдардын башында бар болуш керек жоготуу. Аябай жүрөгүм менен эме болуп кеттим. Кандай десем эми жон терим менен түшүндүм дегендейчи. Анан ошо Турцияга барган жанагындай жолдорду басып өтүп мындай ичиңердин жан дүйнөңөрдө кыргыз таңга, кыргыз тилге жанагындай нерселерди которолуу деген эме менин ичимде да бар да, эми как будто окшош сыяктуудай болду да. Анан ошо силерди биякта күчтүү студент катары тааныйбыз. Анан ошо ийгилик каалап кетейин дедим. Сизге дагы ошо бүтпөй калган программированияны ушул жактан аяктаңыз. Ошо Азамат Токтокунов келечек негизи эле баарыбызга сонун шанстарды түзүп беришти. Ошо асмандан издеген жерден табылгандай болот мага дагычы. Мен силерчелик деле билбейм, бирок мен дагы ошол элге аралашып ушул жакта жүрөм, үйрөнүп атам дегендей. Буюрса, ушул жактан ошол кыялыңарды ишке ашырып кетсеңер болот экен. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат сизге дагы. Баардыгыбыз чогуу бүтүрүп жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Рахмат сурооңорго, кеңештериңерге. Мындан кызыктуу болду, чындап эле сиздин мугалимиңиз айткандай. Кээ бир жерден баягы биз да түшүнүп турабыз да, ооба азыр катышкан окуучулардын 3000дин, 2000дин эле азыр 300 адам катышканы баары ошол долбоорлордун ичинде иштеп кетпейт депчи. Баарынан программист чыкпайт деп. Бирок биз ката айтып атыптырбыз. Баарынан программист ушул долбоорго чыкпайт, бирок башка долбоорго чыгат да. Баары программист болушу мүмкүн, бирок ар ким ар кайсы долбоорлордо, ар кайсы учурларда, ар кайсы жашоосун башкача өзгөрүп кетишет. Негизи абдан кызыктуу азыр процесстерде болуп атат, чөйрөнүн ичинде ошол тилектеш адамдар бири-бирибизди таап алып, аябай көп кызыктуу долбоорлор жасалып атат. Анан жакын арада балким алдыга чыгып, аны дагы тарых катары кийин башка бир каналдарга же радиолорго барып айтып берге тургандай кызыктуу окуялар болот болуш керек деп ойлойм. Миржас эже, келгениңизге чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайм, ишенем, сиздин ийгилигиңиз күтүп турат. Башында бир оорчулуктар болсо, азыр болсо жашоонундай уже таанып калгандай, сөзүңүз да мындай чоңураак, анан сүйлөгөнүңүз да мындай мындай тереңирээк сүйлөйсүз да. Мындан жагат ойлонгонуңуз, иш алып барганыңыз. Рахмат бүгүн конокко келгениңизге. Чоң рахмат Азамат агай. Ошо Байкемдин окуясы негизи переломный момент болгондо, башында киши эмнени ойлонсо ошону Аллах Таала маңдайына чыгарат го. Биз эле, например, бияктагы келечекте чогулган кишилер ошондой ниети болгон үчүн ушул жака чогулуп калдык да баардыгыбызчы. Анан ошо исламда айткым келет, ошол психология, тарбия өткөндө дискордта жазып аткан бир жаш кыз. Ошо кыргыздарда деген үй бүлө курганды деген үйрөтүшпөйт экен деп, ошо үй бүлө курган жөнүндө сабыр кылганды, жакшылыкка да жамандыкка дагы ошону кабыл алып, өзүңө сиңдирип, ошого шүкүр кылганды баардык нерсе бар да, илим деген Кудайдын жолун үйрөнгөн, билим деген адамдардын кылган жана физика, математика деген экиге бөлүнөт. Ошо илимди үйрөнсөк, көп нерсе маңдайыбызды ачышат да, көп нерсеге көзүң жетип, жашооңдо болуп атса деле сен байкабай жашооңдон өткөрүлгөн моменттер болот да, ошонун баарын сен көрө билип, балдарыңа дагы, үй бүлөңө дагы, башка чөйрөлөргө дагы көп пайдасы тиет да. Ошон үчүн ушул окуяны айтып берип, балким силер дагы ойлонуп ошондой нерсеге түрткү болот деп ойлогон үчүн ушундай деп бөлүштүм. Сиздерге да чоң рахмат, аябай кызыктуу болду. Ар бир түшкүн ушул убакытты аябай өткөрбөй постоянно укканга аракет кылабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Ушу менен бүгүнкү биздин таңкы конок түз эфирибиз аяктайт. Келиңиздерге чоң рахмат. Албетте эртең да келиңиздер. Эртең дагы кызыктуу конок болот. Ушу менен жакшы жүргүлө, оорубагыла, мобогула.